Кыргызымдын жүрөгүндө ошу бар дегендей. Ош шаарынан баарыңарга салам достор. Буюрса мына Ошто кайрадан жаркырап күндөр чыгып, кечеги 2 күн 3 күн тынбай жаган кар бүгүн жок мына буюрса. Ош шаарында достор жаңылык. Жаңы мэр келди. Жеңишбек Токторбаев деген агабыз келиптир. Ушу Жеңиш ака деп коеюн эми. Жеңиш ака келгенден бери жеңиш келгендей болуп, түнү күнү тындырбай баардык ишканалардын жетекчилерин чогултуп алып, рейдтерди кылып, сүрүп ишти сүрүп алып кетти. Эми биягына ийгилик кылайбыз. Буга чейинки Бактыбек Четигенов деген мэрибиз деле жаман иштебеди. Ал деле айрыкча жаз убагында баягы сел болду, башка болду. Ошондо дагы көрдүм, өтө жөнөкөй киши экен эле. Кийин кайрылуулар болду, башкалар болду. Баарын өзү жеке көзөмөлүнө алып, ушундай иштеп жатты. Эми андан сырткары башка кандай иштери бар аны билбейбиз. Негизи коомчулук менен иштеген жалгыз мэр ошол болгон да менимче. Мен дагы мына Facebook'та бираз активныйракмын. Ошондо анча-мынча элдин көйгөйүн, анча-мынча мындай чечиле турган маселелерди мэрдин өзүнө кайрылып, өзү жеке көзөмөлгө алып, өзү жеке жооп берип, ошо артынан чүп дайындап ушундай иштеген. Эми баягы кеткендин аркасынан жакшы иштерин дагы айтышты, билишибиз керек да. Кече эле анын убагында мактап жүргөндөр кийин кеткенден кийин тепкилеп калмай адатыбыз барго кээ биркилердин. Ошого жакшы иштерин дагы айтышыбыз керек. Эми азыркы мэр 3 ай убакыт бергиле деди. Интернеттен силер деле көрсөңүздөр керек. 3 айда буюрса көрсөтөм деди жыйынтыкты. Эми иштерин ийгилик кылабыз. Анан азыр кандай иштер? Мен колдогон иштер, мисалы көпчүлүк нааразы болуп атпайбы? Мына Ош шаарындагы баягы теректер 300 канча терек бак дарактерди кыят экен депчи. Эми туугандар, баягы Ош шаарынын өнүгүүсүнө, инфраструктурасына өнүгүүгө мындай тоскоол болуп аткан бак дарактар болсо сөзсүз түрдө алынып, бир аз арыракка анын ордуна башка көчөттөрдү эгип, мындай жылыш керек. Заман өзгөрүп атат. Жылдан жылга калктын саны көбөйүп атат, жолдорду кеңейтиш керек дегендей. Мына мисалы кеңейте турган жолдор өтө көп да. Ошондуктан бул демилгени биз кош колдоп беришибиз керек деп эсептейм. Айрыкча мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ошто жүргөндөр жолдорубуздун тардыгын, жолдордун бузулуп талкаланып кеткендигине мындай киши келип сүрүп иштеп атканда бул кишини пайдаланып калуу биздин мындай колубузда да. Ошондуктан бак дарактарды кыйып дегенде кандай? Мисалы мына махалла тарап бар да, баягындай шаардын так ортолорунда баягы Афганистан кошотуп, кепедей кылып үйлөрдү салышып туруп, анан жерди мыйзамсыз ээлеп алуу максатында жолдорго баягы теректерди, немелерди эге беришкен да, мындай тротуарларга делечи эгип салышкан да, мындай ээлеп калып. Ушундай баягындай неме менен чоңоюп калган адамдар бар да, ушу даракты эгип койсом эле ошол мага калып кетет деген түшүнүктү жок кылышыбыз керек туугандар. Бардыгын мыйзамдуу кылып, жолдорду ачып, азыр ошондой иштер жүрүп атат. Өзүңүздөр Ошто жүргөндөр көрүп атсаңыздар керек, зданияларга, имараттарга 2 метр, 5 метр, 10 метрге чейин снос деп жазып жылдырып атат. Бул демилге бир гана ушул шаардын ичинде болбостон, өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча болсо жакшы болот эле. Жолдорубузду буюрса кеңейте турганын кеңейтип, чоңойто турганын чоңойтуп, мыйзамсыз жерлерди басып алгандарды кайра кайтартып, өзүбүзгө өзүбүз кылабыз да туугандар. Өзүбүздүн шартты өзүбүз кылабыз. Ошондуктан бул мэрдин демилгесин баарыбыз кош колдоп, буюрса шаарды өнүктүрөлү, гүлдөтөлү, бардык жетекчилерге иштерине ийгилик каалайбыз. Анан ошондой эле эгерде мэр жаңы келген мэр мырза менин видеомду көрүп калган болсо, же болбосо өзү көрбөстүр, эми мындай жардамчылары, башкалар көрүп калган болсо, мына башталышында эле бир көйгөйдү айтып коеюн. Ушул чечилсе дагы жакшы болмок. Мына шаардын ичинде азыр антикино деген бир бале пайда болуп кеткен.
жаштардын бул мындай тарбиялык жагына дагы мындай терс таасирин тийгизе турган нерсе да. Мына ошолгон нерселерди жоюш керек дагы, пусть башка бизнесмен заниматься этиш керек ушулорчу. Менин жеке оюм, сиздердин кандай оюңуздар билбейм. Эгерде колдой турган болсоңуздар, лайктан басып, комментарийге жазып кетиңиздер. Буну дагы да алыда көтөрүп, ошол жетекчилерге жеткирейли. Бир эле ошто эмес, жалпы Кыргызстан боюнча менин жеке оюмча, мына ушул антикино дегенди жок кылыш керек. Жаштардын немесин, келечегин талкалап атабыз, жаман жолго буруп атабыз, психологиясын өлтүрүп атабыз. Кино көрсө, пусть мына кинотеатрларга барып эле жалпы залда көрүп өссүн. Ошол достор, пикириңерди калтыргыла, дагы да алдыда эгерде сунуштар болгон болсо, сөзсүз түрдө дагы тартып чыгарганга аракет кылам.